Her bir kadam жазылат. Her bir kadam. Sizin сааттан кечке басып жүрөбүз го. Ушул кадамдардын бардыгы жазылат. Бардыгы жазылат. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким үйнөн дарат алып мешитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып ажылыкка жөнөгөндөй соо болот деди. Мешитке карай жөнөй турган болсо, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Адал ырыскы издегенге таштаган кадамдан өткөн жакшы кадам жок. Саарлап кой, мен бүгүн уурулук кылбайм, адалдан ырыскы издейм деп чыкты да бул балачы. Бүгүн мен бирөөнү алдабайм, адалдан печене тери менен акча табам деп чыкты. Бул алхамдулилlah касбул халал. Бул фаридатун ба'да фараид. Алла Тааланын фарыздарынан кийинки эле бул фарыз бул дагы. Fa idza qudiyatus salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cuma namazda okuyup бүткөндөн кийин, жума окулуп бүттүбү? Алланын рызкысын издеп, жер бетине таркагыла дейт. Субханалла, көп уламалар өткөн, ушул өкүмгө амал кылабыз деп, соода сатык кылбаса да жумадан кийин кичине бир соода сатык кылмышка окшоп коет экен. Что Алла Тааланын берекесин табайлы деп. Жума күнкүгө, башка күнкүгө караганда, кээ бир уламалар айтат 70 эсе берекелүү дейт. Жума намаздан кийин рызкы издеген. Эсалы путтун үстүнө асып коюп уктаган эмес, же жатып алып жок. Алла субхана ва таала айтып атат: "Фанташиру фил ард." Жер бетине Алланын рызкысын издеп тарагыла. Карачы кандай кереметтүү динди берген Алла Таала. Жараткан Алла субхана ва таала товфик берсин. Туугандар, бири-бирибизге эстетип, жакшылык каалап, жардам берип жашайлы. Жашоо кыска, белгисиз, алдыдагы ашуулар өтө бийик, бурумдар өтө татаал, сурагы өтө оор, алдыдагы чоң-чоң ушундай күндөр. Ошого биз бири-бирибизге дайыма эстетип, эскертип, даярданайлы, жүрөктөрдү тазалайлы, ойлорубузду тазалайлы, ниеттерибизди тазалайлы, пейилдерибизди оңдойлу, бири-бирибизге болгон мамилелерибизди тазалайлы. Бул керек. Ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, үйүбүз бар. Үй бүлөлүбүз менен биринчи ашалдерден да. Ар бирибиздин иштеген жерлерибиз бар, алар менен дагы. Аз жашасак саз жашайлы. Татыктуу жашайлы. Берекелүү жашайлы. Алланы разы кылып жашайлы. Канча бир жараткан Алла субхана ва тааланын өзүнөн. Алхамдулилlah, мына мешитке келип сабакка катышып, сабак угуп, аз болсо да алхамдулилlah ушу 24 саатта кишти бөлүп атасыздар. Алла разы болсун. Бул өтө чоң курбанчылык бүгүнкү күндө. Кыяматка жакын ушундай убакыт келет деген пайгамбарыбыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучулар колунда чок кармагандай дейт. Ушунча кыйын болуп калат экен, жакшылыкты кылуу кыйын болуп калат экен. Жакшылыкка чакыруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан кайтаруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан сактануу кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн иншалла дайыма алган илимибизди башкалар менен бөлүшүп жүрөлү. Башкаларга жайылтып жүрөлү. Өзүбүзгө бекем болот. Башкаларга себепчи болобуз.